Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең бірінші Аллах Тағалаға чексіз мақтаулар, андан кейін пайғамбарымызға салам салауаттар болсын. Бүгін фиқх мәселелерден болады эми. Bir күн жандайдан тазалоо, күнөөлөрдөн алыстоо темаларында болсо, кантип ибадаттарга бекем болобуз, эмне үчүн мусулманбыз, ошол сыяктуу темаларда болсо, бүгүнкүсү болсо өкүмдөр, фиқх тармагы. Фиқх эмне болчу? Фиқх дегени бул биздин кылган иштерибиздин кайсынысы адал, арам, кайсынысы туура эмес, сооп, күнөө, ошолорду өкүмдөрдү үйрөтө турган маселелерди ушул фиқх илими дейт. Эми фиқх илиминде адамдардын бардык тармагын камтыган, ошолордун эң тармактардын эң немеси, маанилүүсү бул ибадат тармагы. Эми ибадаттан баштайбыз. Анан ибадаттар келет. Мынын ичинде 5 ибадат бар. Ал ибадаттардын бардыгы айтылат. Андан кийин сода сатык келет. Сода сатыктардын баарын да окуган аракет кылабыз буюрса. Андан кийин нике, талак маселелери бар. Нике, талакка чейин кантип жубай тандаш керек, кантип бала тандайт, кантип кыз тандайт, мисалы, ошолордун бардыгын окуган аракет кылабыз буюрса. Андан кийин дагы башка сода сатыктар болду. Анан ата-энелер менен кандай мамиледе болуш керек, бала тарбиясы кандай болот, үй бүлөдө мамилелер кандай болот, кошуна балдар менен мамиле кандай болот. Кыскасы ошол жашообузда керек болгон өкүмдөрдүн бардыгын окуганы аракет кылабыз буюрса. Мисалы, курбанчылык кандай союлат, андан кийин аңылоо маселелери, эттердин кайсынысы адал, тамактардын кайсынысы адал, кайсынысы арам болот. Мына ошолор жөнүндө бар, мисалы. Ошолордун бардыгын окуган аракет кылабыз. Мына ошол маселелерди фиқх деп коет, фиқх дейт. Эми ошолордун ичинен эң маанилүүсү дегенибиз бул дүйнөгө жаратылганыбыздын дагы эң негизги максаттарынын бири ошол ибадат кылуу, ибадат кылуу. Ошол ибадат эң негизги тармак болгон үчүн ошол жактан баштайбыз. Анан ибадаттардын дагы ичинен күндө аткарабыз. Күндө 5 жолу аткара турган намаз. Анан намаздан дагы биринчи ушул даратты окуп алабыз. Бүгүн дараттан баштайбыз. Эмне үчүн дарат окуйбуз? Анткени ушул дарат намаздын шарттарынын бири болот. Даратыбыз бар болгон болсо, бардык нажастардан таза болгон болсок, анан намаз окууга даяр болгон болобуз. Анан ошентип намазга киришсек болот, мисалы. Эми бүгүнкү темабыз дарат маселеси. Дарат тазалыктын ичинде бул дарат келет, кусул келет, масга мас тартуу, кудукту тазалоо, аялдардын маселеси бар, мисалы, нажастарды тазалоо, ошол тазалык боюнча бардык маселелер келет бул жакта буюрса. Эми ошолордун эң биринчиси дарат болду. Бисмиллахиррахманиррахим. Эми дарат дегенибиз эмне бул? Шариатта дарат дейбиз. Дарат эмнени айтат десе, al-ghuslu wal-mashu fi a'dha'in makhsusatin дейт. Шариат тарабынан өлчөп белгиленип жерлерге мас тартуу менен анан жууну дарат дейбиз. Эми мас тартканы кандай болот? Мас дегени, мисалы, колду суулайбыз дагы, мисалы, мындай ушул жерге мас тарта турган болсок, ошол баарыбызга белгилүү эле. Ошол суу, мас тарткандан кийин бул жактан суу акса деле, акпаса деле мас болуп эсептелет. Эми жуу кандай болот десе, мисалы, колду жууганда жуудук, мисалы, ошол жок дегенде 1-2 тамчы аккан болсо, мына ошондо жуулду болуп эсептелет. Эгерде такыр эле акпай турган болсо, суу өтө эле аз экен, анан ошол акпай эле мындай денеге эле сыйпап кетти. Эгерде 1-2 тамчы да түшпөй турган болсо, ал жууган болуп эсептелбейт. Мас тарткан болуп эсептелип калат. Бул мисал, азыр кыш болду. Кышта ошол карга дарат алам деп турган болсо, мисалы, анан ошол кар менен дарат алып атканда бул жактан 1-2 тамчы түшпөсө, жок дегенде бул дарат болуп эсептелбейт. Ошону жакшы билип алышыбыз керек. Жок дегенде ошол 1-2 тамчы түшүш керек болот бул жууганда. Эми дараттын парздары. Дараттын парздары бул 4 болот. 4 болот. Биринчи бетти жуубуз, андан кийин колду жуу, чыканакты кошуп, андан кийин
баштыкка мас тартуу, анан бутту жуу, кызыл аштарды кошуп бутту жуу. Ушул төртөө парыздары. Парыз деген эмне десе, парыз деген ушул азыркы айтылган жерлерди жууганда, мас тартканда толук аткарылбай кала турган болсо, мисалы колду жууганда кызыл чыканак кошулуп жуулбай калган болсо, анда дары жарабайт. Же бетти жууган учурда анча жерлерине суу жетпей калган болсо, дары жарабайт деген нерсе. Парыз деген ушундай, сөзсүз түрдө аткарылышы керек болгон жерлер булар. Эми биринчиси бетти жуу дедик. Анан биз билип алышыбыз керек маселелерди. Бул шарт, бул нерсе парыз деп айткан болсо, бул нерсе шарт деп айткан болсо, важип деп айткан болсо, биздин Ханафи мазхабында эң күчтүү далилдерге курулган болот. Аят болот, же мутаватир хадис, же машхур хадис болот бизде. Мына ошондой эң күчтүү далилдердин негизинен ушундай өкүмдөр айтылган. Бетти жуу дедик. Бул бетти жуу каяктан алынган десе, Майда сүрөсүндө фагсилу вужухакум дейт. Бетиңерди жуугула дейт. Бул жакта аятты толук окуп кое турган болсок, Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Майда сүрөсү 6-аятта يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. О иман келтиргендер, эгерде намазга тураткан болсо, намаз окуйн дейсиңер дейт. Анда бетиңерди жуугула. Бет азыр биякта кайсы жерден кайсы жерге чейин бет болот, анысын айтабыз. Бетти жуугула, анан колду жуугула, мына чыканактарды кошуп дейт. Анан башка мас тарткыла дейт, андан кийин бутуңарды кызыл ашыктар менен кошо жуугула дейт. Мына ушул аяттын ушундай өкүмдөр чыгарылды аяттан. Эми бет дедик биринчи. Бет кайсы жерден баштап бет болуп эсептелет десе, адатта адамдардын чачы кайсы жерден чыга баштайт? Ошол адатта чач чыккан жерден баштап, ушул чач чыккан толук кулактын жумшактарына чейин толук жуулуш керек болот. Мына эки насына чейин жуулуш керек болот. Мына ошол кулактын жумшагы дедик. Мына ошондон баштап кулактын жумшагына чейин. Бул да үстү ошол чач чыккан жерден, адатта чач чыккан жерден эки насына чейин. Мына ошол жер бет болуп эсептелет. Мына ошону такыр калтырбастан жууш керек болот. Такыр калтырбастан жууш керек. Эми бул жакта дагы айтыла турган эми жууганда бул мисалы эки кишилерде сакалдар бар болсо, кулактын жумшагы менен сакалдын ортосун сөзсүз бул жакта калтырбастан жууш керек. Жоле мындай эле жууп кеткен болсо болбой калат. Ошол кулактын жумшагына чейин сөзсүз жуулуш керек болот. Эми сакал болгон болсо, меникинде жука болгон болсо, мисалы түгүндө денеси көрүнүп турат, күрөң болуп. Мындай жука болгон болсо, ошол түгүнө чейин сууну ишкалап жеткизип жууш керек болот. Мына ошол жууш керек болот. Эгерде калың түгүндө денеси такыр көрүнбөйт, капкара болгон болсо, анда сыртынан эле ошентип жууп кетет. Сыртынан эле ишкап жууп кетет. Эми мисалы мына каштардын түгүнө атайын ышкалап жууп, ар бирин неме кылып жууш шарт эмес бул жака. Ошол жууп кеткен адатта бет жуубуз го, ошентип эле жууп кетебиз. Анда ошол кирет буюрса. Анан сакал, мисалы узун сакалдуу адамдар болгон болсо, анда мына ылдыйлан жууш парз эмес. Мына ушул жерин денеге жагышып турган жагын жууш парз болот. Бул жагына аралаштырып мас тартып койгон бул сүннет болот. Андан кийинки анан көзгө суу киргизүү милдет эмес. Анткени көзгө суу киргизе турган болсок, көзгө зыян болот. Көздүн көрүүсүнөн балким көрбөй калышы мүмкүн, балким ушундай зыян болгон жерлерди жууга милдет эмес. Ошол көз. Ошондой болду. Бул бет боюнча ошондой. Анан жууганда оозду чайкоо, анан мурунду чайкоо, булар сүннөттөрдүн катарына кирет. Эми экинчиси болсо,
Экинчиси ушул колдун учунан баштап толук жуулуш керек. Колдун учунан баштап мына чыканак кошулуп жуулуш керек. Мына чыканак болмосо мыяктарга чейин өткүзүп жууп койгон ушул жакшы болот. Өткүзүп жууп коюш керек болот. Бул дагы ушул парыздардын катарында. Жана аятта айтып өттүк, далили ошол аятта. Эми бул жакта андан кийинки үчүнчүсү болсо масхур рас. Баштын 4төн бирине мас тартуу. Баштын 4төн бирине мас тартуу бул парз болот. Мисалы, 4төн 1 болмосо төбөсү, ушул жака мас тарткан ушул парз болот. Анан толук мас тарткан бул сүннөт болот. Толук тартпай каламаса сүннөттүн соогунан калат. Пайгамбардын шафаатынан куруп калышы мүмкүн. Бул сүннөт десе таштап коюш керек деген эмес. Ошол сүннөттөрдү аткара турган болсок, пайгамбардын шафаатына жетишебиз. Болбосо шафааттан куруп калышы мүмкүн. Кыяматка барганда. Эми буга далил Аллах Таала не деди, башкага мас тартылат деди. Эми именно ошол 4төн 1 дегени каяктан алдык десе, бакта хадисте айтылат. عن المغيرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين فدل على أن الاستيعاب غير مراد. Эми бул жакта хадисте айтылат, Мугира радиаллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дарат алганда мас тарткан дейт. Мас тартканда ошол мына төбөсүнө мас тарткан дейт. Төбөсүнө мас тарткан, анан уланысында айтат, масга мас тарткан дейт. Демек бул аяттан максаты пайгамбарыбыз кандай түшүнүп атат? Ушул 4төн 1 мас тартсаң ушул парз болду. Анан кийин пайгамбарыбыз да өзү толук мас тартып жүрдү. Пайгамбар ошол 4төн 1 эле мас тартты деп ошончо эле мас тартып жүрбөйбүз, бирок толук мас тартабыз. Пайгамбарыбыз кылган, кылып жүргөн. Эгерде ушул сүннөттөрдү таштап кое турган болсок, пайгамбардын шафаатынан куруп калуу коркунучу бар. Эми андан кийинки бутту бир жолу жуу, бутту кызыл ашк менен кошо бир жолу жуу, бул дагы парздардын катарында болот. Кызыл ашк менен кош керек бирок. Бул жакта хадистер айтылат. Ан Абдулла бин Зайд قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فغسل وجهه 3 ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. Бул жакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дарат алды дейт. Абдулла бин Зайд деген сахаба айтып атат. Пайгамбар келди да дарат алды. Бетин жууду, бетин 3 жолу жууду дейт. Анан колун 2 жолу жууптур. Бул 2 жолу жууса дагы боло берет, бирок ошол 3 жолу толук жууган ошол сүннөт болот деп атат. Анан башына мас тартты. Биз неме кылабыз го? Ушул алды жактан баштап мас тартып кетебиз дагы, кайра аркадан алдыга кайра тартып келебиз мисалы. Мына ошондой болуп тартты дейт. Анан бутун жууду. Анан башка мас тартканда кандай болот? Башка мас тартканда ушул 2 сөмөйдү немеге башка тийгизбей турабыз. Сөмөй менен баш бармакты. Анан мындай менен тартып кетебиз. 3 мажа менен мындай тартып кетебиз дагы. Андан кийин муну алакан жак менен тартып келебиз. Тартып келдик. Анан бул башка тийбеген жактарды 2 кол менен мынтип мас тартып кетебиз. Андан кийин моюнга мас тартабыз. Моюнга мас тартканда мына арка жакты эле. Мына алды жагына тартыш бул милдет эмес. Арка жакка тартылат. Мына ошол дараттын парздары ушулар болду. Булардын далилинде айтып өттүк, аят болду. Ошол аяттан алынды парздары. Мына ошол бүгүнкү сабагыбыз ушул менен аягына чыкты. Эми буюрса ошол дараттын сүннөттөрү бар мына жакта, анан дараттын бузулушу, гусулдар ошентип теманы улантып кетебиз буюрса. Анан ошол бир күн ушул фикх маселесинен болсо бир күн бир iki темадан ошентип сабагыбызды улантып кетебиз буюрса. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.